Бүгүнкү чыгарылышта Гүлжайна Атаканова кнопкасы бар машина алды. Эми Ырыс Жомартова эмне деп мактанат. Назира Айтбекова байпагы былжып кеткен эркектер кечирип койгула. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кудул Гүлжайна Атаканова темир тулпарлуу болгонун маалымдады. Ал өзүнүн социалдык баракчасына Анжелика Кайратова, Миргүл Бобекова, Айзат Бербаева менен эс алууда жаңы унаасы менен түшкөн сүрөтүн бөлүшүп, "Эх, жашоо кандай сонун, жашоону сүйөм, жакшы адамдар менен жүргөн өзү керемет" деп жазды. Күйөрмандары аны куттуктап жатышат. Кечирип койгула. Тырмак өсүп ичине көң толгондор же кулагынан кулкусу чыгып калган эркектер кечирип койгула. Тер жыттанып байпагы былжып кеткендер силер да кечирип койгула. Кат жазды бала атага, катасы өлө толтура. Силер да ары тургула. Кыздар сабатсыздарды сүйө бербейт. Атырга жуунуп маникюрга барып, шуруну мойнуна салып алгандар, кыскасы менин жадымда турганда кимибиз кыз экенибиз билинбегендер кечиргиле. Себетип коймой жайбарлар. Бөтөлкөнү көргөндө кыз көргөндөй жайнагандар кечирип койгула. Битен сыгып канын жалагандар өлө жакпайт да. Официант менен эсептешип жатканда акыркы тыйынын кошо сала кетет го. Калчылдап эсептешип, ар бир тыйын үчүн жанын бергендер силерден өзгөчө кечирим сурайм. Сүйлөгөндө асмандан айдалып берип, кыларга келгенде алмабактан алма үзүп бере албагандар да кечиргиле. Оозун ачса эле өрдөгү уча бергендер, көркөм тилди, анан кыргыз фольклорундагы калп жанрын сүйгөндөр да кечирсин. Ал эле бул эле апийинден гүл элелер, ушакташканды бизден талашпай эле койгула, ары жаткыла айланайындар. Коркунуч келсе көйнөктүн алдына жашына кылгандар да кечиргиле деп пост жазган.